Азыр наркы автовокзал канча гектар? Биякта 2 эсе чоң, ал немеден? Бизде 2 эсе чоң. Биякта 1 гектар болсо, биякта 2 гектар. 2 гектар ооба. Айланасы. Кенен болот экен да. Биздин биринчи эле максат азыр биз инвесторлор келип атат да, мына биз куруп, ушул мамлекеттин менчигине муниципалдык кылып туруп, мектеп куруп берейин, өзүмдүн каражатым менен куруп 750 орунду заманбап мектеп куруп берейин деп, ошону биз шашып атабыз да. Баттан курдуруп калайлы деп. Эми ал инвесторубуз да башка жака жок деп кетип калса, бизге ошончо акчасын коюп өткөрүп берем деп атса, биз аны чечип бербесек дагы болбойт да. Мектеп курдуруп калайлы, бизде мектеп жок, ошол жерде көйгөй бар. Ошон үчүн биз шашып атабыз. Эми силердин ошол баардык каттамдарды эске алып, биз азыр транспорттун инспекция менен дагы, биздин автобаза менен дагы каттамдардын баардыгын ушул автовокзал аркылуу жүрө турган кылабыз. Но баардыгы эле эртең жыргап кетпейбиз, бүрсүгүнү жыргап кетпейбиз. Биз күн сайын бунун үстүнөн иштейбиз. Базардыга дагы барабыз, баардык каттамдарды автовокзал аркылуу жүрө турган кылып туруп, баардыгына биз аракетибизди көрөбүз. Токтоп калбайбыз да. Биз ошон үчүн келдик бул жерде. Чогуу автовокзалдын жетекчиси менен, автобазанын, транспорттун инспекция менен керек болсо ошо схемалардын баардыгын өзгөртүп, автовокзал деген сөз ошол шаарга келгенде вокзалга келип, шаарга таркап, кайра шаардан чогулуп, ошол автовокзалдан чыгып кете турган маршрутту түзөбүз. Силердин маселеңерди дагы мен уктум. Мен азыр дагы тийиштүү жетекчилер менен макулдашайын. Азырынча ошол жери белгиленип тур, бирок өзгөртүү маселесин мен карап көрөйүн. Эгерде боло турган болсо өзгөртүп беребиз, бардык нормаларын карап көрөйүн. Архитектор деген бар, башка бар, проектировщик, автор проекта деген бар, ошонун бардыгын мен макулдашайын. Макулбу? Биз дагы аракет кылайлы силердин маселеңерди оң жагына чечкенге. Манас автовокзалын ишке киргизүүнүн алдында турабыз. Ушул жакынкы күндөр ишке кирет. Дүйшөмбү күнү ишке толук кассалык обслуживанияга өтүп, бүт областыбыздагы жана областтан сырткаркы каттамдардагы ушул автовокзалдан каттай баштайт. Бул жерден жалпысынан 53 багыт боюнча бир күндө 450-453 рейс автобус.